Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Кайрадан эле ким билет интеллектуалдык акыл таймашы башталды. Анын алып баруучусу мен Урмат Карачев. Бүгүнкү биздин таймаштагы өзгөчө кызыктуу болмокчу, анткени бизде күлкү жаратуучулар, кино жаратуучулар келип отурушат. Анда биздин студиянын коноктору менен, оюндун катышуучулары менен сиздерди тааныштырып кетейин. Бүгүн бизде Кошунан Тандыбайт сериалынын башкы актерлору келген. Эрмек Талайбеков жана Бектур Үсөнов. Кандайсыңар, жакшыңарбы? Жакшы агай. Азыр мен оюнду баштаардан мурун биринчи бардык биздин ушу оюнга катышып аткан катышуучуларга бериле турган мындай суроо бар. Мектепти качан бүткөнсүңөр? Анан ким мектептен кандай окуган? Кайсы сабакты жакшы көрчү? Мисал үчүн Бектур. Менби? Бектур кайсы жылы бүткөн? 9-класстан кийин кеткенмин. 9-класстан кийин 2010 жылы кеткен. 10 жыл окулабы? 10 жыл окулабы? 10 жыл окулат экен. 9-дан кийин кеткем да. Эгерде 11ден кийин кетсем, анда 2012 кетмек экенмин. Ошондо 8 жыл болуптур да мектеп бүткөндө. Так, мектепте Бектур кандай окучу эле? Негизи деген мындай 5 деген баларга окучумун да, просто азыр бүгүн уят болуп калбайын деп, ошон үчүн тиги айтпай эле коеюн аттанкаларды. Скромный болуп. Балаларды айтпай эле коеюн. Мындай эле 5терге окугам. Бектур мектепте бир сабакты жакшы көрчү да, ошо сабактан мисалы үчүн 5ке окуса. Алгебраны жакшы көрчүмүн негизи. Бирок геометрияны вообще түшүнчү эмесмин. Бирок алгебраны из-за того, что алгебраны жакшы окуган үчүн геометриядан мага 5 кое беришти, анткени бир эле мугалим бере берчү да. Мындан деле жакшы болуш керек элеби? Мындан деле нормально болуш керек болду. Значит, олимпиадаларга барып жүргөн. Математикадан барчумун. Шаардык деңгээлде 6-корпус националындан жыл сайын математика боюнча олимпиада өтчү. Ошол жерге барып жөн эле катышчумун да, бирок мест алчу эмесмин. Мындай кандай дейт, мындай практика үчүн эле? Жөн эле чыгып эле шаарды көрүш үчүн. Ушундай эле суроо, Эрмек. 10 жылдан ашып калыптыр. Өтө деле жакшы окуган эмеспиз. Бирок кебетем аябай өтө жакшы окугандай да. Ушундай ролдорду эле жарата беришет. Чыкыра беришет анан. Мындай акылдуу деп, акылдуу деп ойлошот эле. Ошо мен просто эмемин да. Акылсыз. Акылсыз акылдуу? Жок, акылдуу эмес экенине көргөз болгом да. Ошон үчүн акылдуу дешет окшойт да. Эрмек кайсы сабакты жакшы окучу эле мектепте? Тоже алгебра, математиканы жакшы окучумун. Физкультура, кол эмгек. Ошону деген илгери эле биздин ата-энелерибиз сенден чыкпайт эч нерсе деп эле. Балким футболист чыкмак да. Балким. Такыр өтпөй койчу. Негизи эле. Сон. Анда биз оюнду баштайбыз. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Эгерде эки тарап тең жоопту таппай калган болсо, подсказка деген бөлүгүбүз бар. Агай деп туруп кол көтөрүп койсоңор, мен подсказка айтып турам. Агай деген сөз чыкпай калсан да, подсказка дагы менден чыкпайт. Түшүнүктүү, Аябай жакшы агай экен, суроого урушпаган, Биринчи суроо мындай экен. Канча материк А тамгасы менен башталат? Эки. Эки эмес? 3 дагы эмес экен? 4. Негизи канча материк бар? Негизи 6 бар да. 6 бар.
Жок, ал кайсы тилде? Кыргыз тилинде А менен башталат? Кыргыз тилинде, кыргыз тилинде. Орус тилинде деле ошол. Баарымдын аттары бир эле. 1. Жок, 4. Пехем. 4. Жок, 4 дагы эмес экен. 3'tü aytыңар эле. 5. 5. Анда биринчи упайды Бектур карабыз. Ошентип койсо болобу. Ушундай да бул. Бектурда 2 упай бар. Ошон үчүн 5 калпычмын. Кийинки сурообуз мындай экен. Кайсы планета жерге жакын жайгашкан? Астрономия эч жок эмес. Болгон эмес бизде астрономия. Ошо бизде да болгон эмес. Бизде андан көрүп мындай жөн эле отуруп сүйлөшүп турбайлыбы депчи астрономияда мындай. Кайсы планета жерге жакын жайгашкан? Сиз айтып коесузбу? Айтар эле да. Марс. Марс эмес экен. Марстан башка планета. Перечислять этербейлүү бирден. Давай. Сиз айтпайсызбы? Мен айтпадым Марс деп. Эме, Юпитер. Жок, Юпитер да эмес экен. Мен айтпадым беле, подсказка бөлүгү бар. Унутуп калбагыла. Мындай эле. Агай, подсказка. Башкы тамгасы В. Венера. Айтайын дегем негизичи. Эмеден кийин. Очередь менен келмей экен бул эле. Эрмекте 2 упай бар. Кийинки суроосу мындай экен. Жалгыз адам башкарган мамлекет кандай деп аталат? Монархия. Монархия, абсолюттук монархия. Бектурга 2 упай беребиз. Кийинки сурообуз төмөндөгүчө. Нефттин көлөмүн өлчөгөн бирдик. Баррель. Баррель. Сонун. Кийинки суроого кеттик. 3 бурчтуктун бурчтары канча градуска барабар? 90. Жок, 90 эмес. Эрмек жооп берет. 3 бурчтуктун 45 бурчтары 3 бурчтуктун бурчтары канча градуска барабар? 45 эмеспи? Жок, 45 дагы эмес. 3 бурчтуктун. Так, бул 90 болсо 60. Жок. 3 бурчтуктун бурчтары. 3 бурчтуктун бурчтары 180 градуска барабар экен. Бул упай менде калат. Барабар деп аткан турбайбы? Барабар да. Мында баары кошулганда экен да. Мен орусча окугам да. Мен да орусча окугам калган да. Ладно, кийинки суроо. 6-суроого жеттик. Баскетбол командасында канча оюнчу бар? 5. 5 оюнчу бар. Эрмекке дагы 2 упай бердик. Кийинки суроо кызыктуу суроо экен. Индия жана Кытайда ыйык деп эсептелген суу өсүмдүгү? Күрүч. Күрүч. Жок, күрүч эмес экен. Ыйык деп эсептелген. Ыйык? Ыйык дейт. Суу өсүмдүгү. Суу өсүмдүгү. Водоросли. Водоросли. Сууда өсөт да. Сууда өсөт да. Суу өсүмдүк деген сууда өскөн растение. Сууда өскөн өсүмдүк. Сууда өсөт атпайбы водоросли? Водоросли. Туура деп санай бересизби? Анын аты бар. Баарыбыз эле билесизби? Эме. Алоэ эмеспи? Жок, алоэ эмес. Вера. Жок, эме. Башкы тамгасы Л. Эме да. Ладно, аяк тамгасы С. Бул лотос болчу. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроо мындай экен. Кайсы материкте дарыя жок? Кайсы материкте дарыя жок? Дария деген эме эле? Дария деген река. Эмеде? Антарктидада. Антарктидада дария жок. Бектурга дагы 2 упай беребиз. Эң катуу минералды эмне деп атайбыз? Эң катуу минерал. Минерал. Эң катуу минерал. Асуу. Алмаз. Алмаз. Эрмекке 2 упай бердик. Кийинки суроо. Америкадагы мал кармаган ферманын аталышы? Апе. Мал кармаган десе, ковбойду айтайын дегем да. Анан мал кармаган ферманын аталышы. Фермада? Ферманын аталышын эмне дейт Америкада? Эме жанакы, эме дейт го?
типа эме сыяктуу. Типа- Басня деген сыяктуу Типа бирдеме. Эрден башталат. Ранчо. Ранчо. Эрметте дагы экөө бар. Кийинки суроосу мындай экен. Биздин замандын 4-кылымында азыркы Орто Азия территориясынан Европаны көздөй кайсы эл көчүп кеткен? Биздин замандын 4-кылымында. 4-кылымында, 4-кылымында. Бул тарыхтан суроо экен. Европага дейсиң да? Европага, Орто Азиядан көчүп кеткен эл кайсы эл? Харфле перечислять этер. Саки. Саки. Жок, ал эмес. Саки. Эрмек. Андан кийинки сактардан кийинки Кийинкисиби? Гуны. Гуны. Эрмекке 2 пай беребиз. Сон келе атабыз. Кийинки суроо мындай экен. 11-12 кылымда азыркы Токмок шаарынын ордунда кайсы байыркы шаар жайгашкан? Баласагын. Баласагын. Бөктөрдө 2 пай бар. Кийинки суроо. Ямайканын борбору? Ямайканын борбору. Фуфайка. Жок, Фуфайка эмес. Ямайканын борбору эме. Жамайка беле? Жамайкада эмес. Ямайка өзү да. Жок, Ямайка эмес. Кдан башталат. Кдан, Эме. Ямайка деген Африкадабы? Ооба. Неле? Кдан башталат, Кингстон экен. Жок, мен аны айтпаптым. Бизде акыркы 2 суроо калды. Осмон империясынын борбор шаары. Осмон империясынын борбор шаары. Тигим эле Анкара. Жок. Жок, 4 тамга, Жок. 4 тамга да эмес. Узун ат. Осмон империясынын. Бирденке опай. Этот. Неле? Эме. Константинополь. Анда эң акыркы суроону узатабыз. Борбор Азиядагы кургап калган көл бул Борбор Азияда кургап калган көл. Биздеби? Бизде эмес. Борбор Азияда. Кургап суусу жок болуп калган көл. Кургак көл. Эме берип коесуңарбы подсказка? Башкы тамгасы А. Ушундайбы, подсказка. Экинчи тамгасычы? Экинчи тамгасы Р. Бул Арал көлү болчу. Арыктоо дейт. Арал болчу. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биз 1-чи раундду жыйынтыктадык. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Жаңы жылдык кечени кайсыл жакта өткөрүүнү билбей жатасызбы? Бардык талаптарга жооп берген ресторан чыкпай атабы? Анда сиздерди заманауи ивент-холлго чакырмакчыбыз. Жаңы жылдык кечеңиздерди биз менен өткөрүүгө эң башкы 5 себепти атап өтмөкчүбүз. Эң алгачкысы, ыңгайлуу эс алууга тоскоол болуп турган бир да колонна жок, эң мыкты музыкалык аппаратура жана зал ичинде 5 экран орнотулган. Экинчиси, Бишкектеги эң мыкты ашпозчунун колу менен даярдалган тамак-аштар баарыңыздарды тамшантат жана таң калтырат. Анткени бизде автордук кухня. Үчүнчүсү, биз менен эң мыкты жылдыздар. Төртүнчү себеп, сиздер үчүн 2 алып баруучу кызматта болот жана эң башкысы сонун белектер камдалган. Бешинчи жана эң башкы себеп бул сиздерди таң калтыра турган баалар. Андыктан телефонду алабыз жана ылдыйда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу чалабыз. Андыктан 25 декабрдан 30 декабрга чейин замандан көрүшкөнчө.
Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Бул жерде алып баруучу агай мен күлө беришим мүмкүн, анткени менин ролум ушундай да. Күлө берем кой. Мен күлө берем. Биздин студияда коноктор күлүш керек. Биринчи суроо мындай экен. Чочко эмне кыла албайт? Чочко жаныбары эмне кыла албайт? Ай, басылбайт экен, мейли анда. Жо, басып. Жо, азыр ойлонуп көрөйүнчү, кантип Чочко эмне кыла албайт? Чочко эмне кыла албайт? Күлкүлүү жооп берген оюнчуга 3 упай беребиз. Отура албайт. Отура албайт. Логично отура албайт, бирок ал Тура эмес. эмеспи? Тура эмес. Күлкүмүшү да эмеспи? Чочко эмне кыла албайт? Эме тиги девушкасына гүл дарить эте албайт. Күлкүмүш да албайт. Бул эме экен да, жана беркиден кийинчи эме логика изделип кеткенсиң. Жөн эле айтып берсе болот да, Жөн эле айтып берсе болот. Баспай. Может кирип кетет, Может. Чочко деген эме кыла албайт да. Инстаграмга пост киргизе албайт да. Чочко Инстаграмга пост киргизе албайт. Кошулам. Анда Эрмектин жообуна биздин студиядалар кичине күлдү, кичине. Бирөө күлдү, бирөө күлдү. Кичине, ошентсе да кичине көтөрмөлөп туруп биз 3 упай беребиз. Разогревка да, разогревка. Жаман көрбөйм. 3 упай Эрмекте. Кийинки суроо мындай экен. Негизи эмне кыла албайт? Чочко эмне кыла албайт дегенде, чочко асманды карай албайт экен. Чочко асманды карай албайт. Ал суудан эле карап отпуш керек экен мынтип. Күзгүдөн карап коюшу мүмкүн. Кийинки суроосу мындай экен. Германияда спорт дүкөнүнүн ачылышында өзгөчө акция болгон. Германияда спорт дүкөнүнүн ачылышында өзгөчө акция болгон. Дүкөнгө баргандар башынан аягына чейин бекер кийинип алса болмок. Бирок бир шарт менен. Ал кандай шарт? Жылаңач келиш керек. Жылаңач келиш керек. Бектурга 2 упай бердик. Жылаңачтар жөнүндө билем менчи. Кийинки суроо. Американын Буфорд шаарында аябай тынч. Себеби эмнеде? Күнүндүзү дагы, түнү дагы дайыма тынч. Эч ким жашабайт аякта? Эч ким жашабайт дагы. Эме болуш керек. Мистический жер болуш керек, Призрактар жүрөбү? Жок, андай дагы эмес экен. Комендантский час. Дагы Эрмек. Эме. Дүлөйлөр жашайт. Дүлөйлөр жашайт. Анда биз бул суроонун жообун Бектурга беребиз. 3 упай. Эмнеге? Кичине күлдү. Эме, негизи эмне экен? Негизги туура жооп мындай экен. Ал шаарда бир эле адам жашайт экен. Бир эле адам жашайт. Ошон үчүн өзү менен өзү сүйлөшпөйт экен, мен өзү менен өзү менен өзү ичинен сүйлөшөт окшойт да. Анда биз 4-үнчү фактка келип калдык. Мындай экен. Эркектин жеңиндеги топчулар кантип пайда болгон? Мырзалардын жеңиндеги топчулар кантип пайда болгон дейт. Варианттар жокпу? Бул жерде эркектин жеңи деген мояктагы, жеңиндеги топчулар бул эме деп кантип пайда ойлойм. болгон? Аял менен күйөөсү отурат да. Анан тамак жеп атат. Тамак жеп атканда энең дурайын, нормально жебейсиң, карачы эмең барын жуй бересиң. Не жуй берем деп. Бияктары кирип алып берген да. Ошо аял анан мынтип эме кылган да. Кылып берген го деп ойлойм. Ошон үчүн кирип албасын деп. Эми ол түшүп кала берчү эле. Мынтип түшүп кала берчү, анан мынтип анан. Анда стиралкада жок да. Стиралка жок, эме порошоктор жок. Колго жушат барычы, эмеге барып алып тиги. Речкага барып алып жушат, ошондон болгон да. Негизги туура жоопко бирок жакындады. Биз Эрмекке 2 упай беребиз. Достор. Ошол чатты туруп. Чындап элеби? Бирок негизги жооп мындай экен. Эркектин жеңиндеги топчуларды Россия Федерациясынын же болбосо Россиянын императору Петр I ойлоп тапкан экен. Анын себеби аскерлер тамактануудан кийин жеңи менен оозун арчып берип, анан мындан кийин таптаза болуп жүрсүн, оозун арчыбай калсын деп топчуну ойлоп табышкан экен да. Мен Петр I деп ойлогом. Кийинки сурообуз акыркы суроо. Мындай дейт. Японияда
айымдардын дене мүчөсү ушундай болсо эркектерге жагат экен. Кандай болсо жагат? Ничошка. Ничошка болсо дагы дене мүчөсү ошондой болсо, дене мүчөсү ушундай болсо, денеси, дене мүчөлөрү ошондой болсо эркектерге жагат, эркектерге жагат экен. Ал кандай дене мүчө? Денесине $100 чаптап койгон. Ал эме да жанакы гейшалар мындай бирдемени кийчү эмес беле? Мынтип басат го. Ошондо эркектерге жагат да. Жок, дене мүчө деп атпайбы? Дене мүчө деген эме да болар, мо дене мүчө болар. Мисалы үчүн кол, дене мүчө. Бул аны көргөзүп эле калды. Курсак дегендей. Ошолор дене. Бул Японияда болуп атат да. Япондорго ушундай жагат экен. Эме естественный жүрүш керек го дейм, Естественный болсо, жөнөкөй болсо жагат. Дагы Пикселдер менен жабылып турса. Цензура деппи? Дене мүчөсү, да, суроону эмес болсун. Японияда айымдардын дене мүчөсү ушундай болсо эркектерге жагат экен. Кандай болсо? Дене мүчөсү алардыкы деген жабык болсо го дейм. Жабык болсо? Ачык болсо. Ачык болсо. Анда мен бул суроонун жообуна эки тарапка тең 3дөн упай берейин деп чечтим. Неге дегенде биринчи Эрмек сүйлөгөндө дагы биздин студиядалар күлдү. Андан кийин Бектур айтканда дагы күлүштү да. Ошон үчүн эки тарапка тең 3дөн упай беребиз. Негизги туура жообу мындай экен: Японияда аялдардын буту кыйшык болсо эркектерге жагат экен. Буттар дөңгөлөк адамдарды өткөрөт дегендер бар. Буттар кыйшык болгондо эркектерге аябай жагат экен. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биз экинчи раундтун да жыйынтыгын чыгарабыз. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Кезек Бектурда. Даярсыз, Азыр. Мен орусча китептерди окуп көнүп калып турмун. Кыргызча азыр окуп көрөбүз. Аракет кылабыз. Анда 1 мүнөт убактыбыз даяр. 1, 2, 3. Баштадык. Арстанбек Токолдон байбиченин балдарын кем. Ал заманда тукумунан ырчы чыкса намыс көрүүчү. Аккан арыктан суу агат. Биздин тукум журт ээси каңылдаган ырчылык кара букарага ылайык дешчү. Өздөрүн ак сөөктөнбүз деп буйлаш бай да жашынан акын чыккан Арстанбекти ырдаба деп тыйды. Кокон хандыгын доору жүрүп турган кез бийликтерин мыйзамына кайчы иштеген иши үчүн байлаш бай Коконго кем байга айдалат. Ошка дейре байбиченин биз манисчүү уулдардын мокок башына иши турган атасына тирек боло алышпады. 15 жашар Арстанбек атасынын ээрчип алып Кокон алыс барганын менен колуңдан иш келбейт, арып ачып кор болбосун кайт деди атасы алда нече жолу. Арстанбек кайтпады, ээрчи берди. Бас бир убактарды. Урматтуу көрүүчүлөр, кезек болсо Эрмекке дагы 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттө канча сөз окурун аз барыбыз күбө болобуз. Даярбыз, Даяр болсок 1, 2, 3 баштадык. Арстанбек Токолдон байбиченин балдарынан кем. Ал заманда тукумунан ырчык чыкса намыс көрүүчү. Аккан арыктан сууга агат. Биздин тукум журт ээси каңылдаган ырчылык кара букарага ылайык дешчү. Өздөрүнүн ак сөөктөнбүз деген буйлабаш бай да жашынан акын чыккан Арстанбектин ырдаба деп тыйды. Кокон хандыгынын доору жүрүп турган кез бийликтин мыйзамына кайчы иштеген иши үчүн буйлашбай Коконго кем багайга айдалат. Ушуга дейре байбичеден биз дешип менсинчүү уулдары мокок башына иш түшкөн атасына тирек болушпады. 15 жашар Арстанбек атасын ээрчип алды. Кокон ылас баргынын мен колуңдан да иш келбейт, ары ачып кор болосуң, кайт.
Урматтуу көрүүчүлөр, 1 мүнөттүн ичинде Эрмек 91 сөз окуй алат экен, ал эми 1 мүнөттүн ичинде болсо Бектур 103 сөз окуп, 3-чү раунддун жеңүүчүсү болду. Бектурда 5 упай бар. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. 4-чү раундда болсо биз англис сабагын тандадык, англис тилин. Экрандан сүрөттөр көрүлөт, сүрөттөр көрсөтүлөт, ошол сүрөттөрдөгү жаныбарларды сүрөттөрдүн англисчесин айтышыңар керек. Англисчесин айтыш керек. Англисчесин айтыш керек. Мен эме окуган эмесмин. Такыр. Давайте. Көрөлүм. 4-чү раунд башталды. Кнопканы басып жооп беребиз. Ар бир туура жоопко 2ден упай берилет. Анда баштадык. Ant. Биринчи упайды биз Эрмекке бердик. The ant. Кийинкиси. Жануар. Жануарбы? Жок, бул жануар эмес. Жанын англисчесин айтабыз. Arch. Арч эмес. Айли. Ушундай оюн ойногонбуз, качып айтат. Адан башталабы? Бдан башталат. Ошентсе дагы Эрмекке 2 упай бердик. Боу болчу негизи. Кийинкисине анда. Clock. Clock. Бектурда 2 упай бар. Кийинкиси. Ай, жетишпей. Cow. Cow. Кийинкиси. Неле? Кантеле басып таштадың, эртерээк деп. Бул жерден пустыняны айтышыбыз керек. Пустыняны айтыш керек. Чөлдүн англисчеси. Эмне? Чөл, пустыня. Чөлдүн англисчеси. Төн эмес экен да. Мен төө кодотпойм. Пустыняныкы деген. Пустыняныкы. Бирдеме да айтып койсоңор сиз. Табы еткенсиңер ошенткенде. Мен анда башкы тамгасын айтып коеюн. Д. Д? Акыркы тамгасычы? Т. Dirt. Д анан Т. Dart. Dirt. Неле, блин? Кийинкисине кете беребиз, Desert. Desert. Ошол эме да, ыр бар эмес беле жанагы. Инстинктинер. Кийинкиси. Апе окуй. Рефрижератор. Refrigeration, да? Андай эмеспи? Жок, андай эмес. Холодильниктеби? Же телевизордо? Холодильникте. Cold box. Cold box. Рефрижератор деген эме эмес беле? Холодильник. Холодильник fridge болчу, Fridge. И, ошо бас. Кандай fridge бе? Просто fridge болчу да. Кийинкиси. Ошондо выпускник. Не. Выпускник. Graduation. Graduate. Graduate. Бектурга 2 упай беребиз. Кийинкиси. Horse. Жакшы келатабыз. Анда бизде акыркы 2 суроо калды. Кийинкиси. Корабль. Ship. Бектурда 2 упай бар. Эң акыркы суроо. Эмнени табыш керек? Бут кийимди. Бут кийимдеби? Эме да. Shoes. Урматтуу бүгүнкү биздин оюндун катышуучулары, биздин оюн ушу менен соңуна келип жетти. Ушу проект боюнча, долбоор боюнча оюңарды билелдедик. Эмне жакты, эмне жаккан жок, эмнени эстедиңер? Эрмек. Жакты баары эле.
Аябай жакшы экен мындай эмени мейдин эмелерин кичине унутулуп калган жерлерин иштеп көрсө кээки сөздөрдү билбеген сөздөрдү билип алдык. Ошо жакшы. Ийгилик дагы. Ийгилик. Өйдөгө свайп кылып киргизип коем. Рахмат. Мага дагы баары жакты, аябай сонун экен. Чын эле мектепте окуп жүргөн нерселерди, унутуп калган нерселерди азыр келип эстеп анан мында ойлоп көрсөк, азыркы окуучулар бизди көрүп алып туруп, ой, биз булардан акылдуураак турбайбызбы деп ойлоп калгандар дагы бар болуш керек. Болушу мүмкүн. Анан ушундай нерселерди негизи азыр көп кылып турсаңыздар аябай жакшы болот экен. Анткени карантин убагында көптөгүлөр үйүндө отурушат, үйүндө отуруп анан эмне көрөрүн билбей, бул болсо бир четинен кызыктуу, бир четинен болсо пайдалуу болгонун ошонсуз. Аябай жакшы болду. Ошо силерге дагы чоң рахмат. Бүгүнкү биздин ушул таймашка келип катышып бергениңер үчүн чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Буюрса дагы силерден дагы көптөгөн жаңылыктарды күтөбүз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү биздин оюнубуз соңуна келип жетти. Бүгүн дагы баарыбызга кызыктуу, абдан сонун эфир болду деген ойдобуз. Жыйынтыгын чыгара кетсек, 29 упай менен Бектур артта калып, 35 упай менен бүгүнкү биздин таймаштын жеңүүчүсү Эрмек деп таптык. Спасибо. Эрмек, сизге болсо биздин демөөрчүлөрдүн атынан, башкы демөөрчү Сенна медициналык борборунун атынан мындай белегибиз бар. Мунун ичинде болсо менин иштесин жакшырта турган, организмди тазалай турган жана иммунитетти көтөрө турган витаминдер бар. Мына ошонун баарын сизге тапшырабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү таймашыбыз дагы соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Бул Ким билет интеллектуалдык акыл таймашы. Мен Урмат Карачев. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.